Классташтарым мени жек көрөт. Жалпы салам. Менин окуям бардык класс жек көргөн окуучу кантип ишеничтүү досторду тапканы тууралуу болот. Атым Эдил. Аңгемем жогорку класста окуп калганымдан башталат. 2018-жылдын сентябрь айы. Жакшы көргөн мезгилим күз. Ата-энем башка шаарга көчө турганыбызды айтканда, маанайым чөктү. Атамдын жумушуна карап көп жолу мектеп которууга туура келди. Бирок бул шаарга да, классташтарыма да абдан көнө түшкөн элем. Айла жок жашообуз ушундай экен. Окуй турган мектепти көргөндө, андан да жаман абалда калдым. Мектеп эски имаратта жайгашыптыр. Мугалимдер да уулгайып калгандар. Сабак берүү системасы да эски боюнча калыптыр. Классташтарым жакшы болсо болду деген үмүттө мен класска кирип келдим. Балайниби? Класска кирерим менен классташтарымдын мени атып ичүүдө болгон көз караштарына кабылдым. Мугалим мени тааныштырып коюп, ордуна отуруп алды. Калганы кинодогудай болуп өттү. Артымда отурган бул класстын атаманы "Алтын бала, бул жерде өзүңдү тынч алып жүр" деп кулагыма шыбырады. Сыр бербесем да, эмнеге коркутканы мени кооптонтуп турду. Көпкө ойлонуп, өзүмдү сабактан көрсөткүм келди. Ар сабакта биринчилерден болуп кол көтөрүп жооп берип, тапшырмаларды убагы менен аткарып жаттым. Жада калсам мугалимге компьютерге кандай иштеш керек экенин үйрөттүм. Эми өзүмдүн жакшы жактарымды көрсөттүм деп ойлонуп жүрсөм, классташтарымдын мамилеси тескеринче бузула баштаптыр. Эмне себептен мындай мамиле кылып жатышкандарын кимден сураарымды билбей турганда, Алина аттуу классташ кыз басып келип, эч кимге көңүл бурбай эле окуй беришимди айтты. Көрсө, менден мурда борбордон бир окуучу келип, кыздарга тийишип, бул жердин балдары теңине албай жүрүп кеткен экен. Ошондон кийин булардын оюнда чоң шаардын балдары жаман экен деген ой калыптыр. Бирок мен андай эмес элем. Ашканада отурган атаманга жолугуп, иштин жагдайын сүйлөшүп алгым келди. Атынан кайрылып, "Кумар, мен силер сыяктуу эле кадимкидей эле баламын" дегиче башымдан ылдый суу куюлду. Колундагы бутылкадагы сууну куюп жиберген экен. Ага удай эле бетиме муштум тийип учуп түштүм. Кумар жана анын достору каткырып жүрүштү. Менин ачуум эле келип түштү. Ордуман ыргып туруп Кумарды бет талаштыра тээп калдым. Достору түшүнбөй калышты да, бир учурда мага кол салышты. Кикбоксинг менен машыгып жүргөнүмдүн пайдасы тийип, үчөөнү 3 жерге сулата тептим. Аларда эч кандай машыгуу болбогондуктан мен үчүн оңой эле болду. Ашканада отургандар кызыктай абалда калышты. Ушундан кийин жаман бала болом деп чечтим. Сабакта мугалимдер менен айтышып, тынгуу учурунда классташтарыма атырылып, Кумарды болсо менден таптакыр эле алыс отургузуп салдым. Ошентип мени Алинадан башкасы жек көрө башташты. Алина Кумар экөөбүздүн мушташканыбызды көрүп калгандыктан баарын билип турду. Ал канчалык мени менен сүйлөшкүсү келсе да, мен качып кетчүмүн. Жылдын аягына чейин жаман бала болгум келген. Бирок болуп өткөн бир окуя башка нукка бурду. Бир күнү экинчи кабаттын ачык терезесинин түбүндө Алина мени күтүп туруптур. Мени көрө коюп чакырганда укмак санга салып басып кетти. Ошол учурда залда балдар бир нерсе талашып уруша кетишти. Бирөөсү байкабай Алинаны түртүп алганда ачык турган терезеден кулап кетти. Кыйкырыктан улам чуркап барсам, Алина терезенин кырын кармап, салаңдап туруптур. Колумду сунуп жеткенге аракет кылсам дагы терезеге чыкканга туура келди. Жаңыдан эле колум кармап тартаарымда бутум тайып кетип, жыгылып кете жаздап, бир колум менен терезени кармаганга үлгүрүп калдым. Бир колум менен Алинаны кармап, бир колум менен терезени кармап, бизге эч ким жардам бермек экенин ойлонуп жаттым. Аңгыча артымдан бирөө жардамга келди. Бурулуп карасам Кумар. Анын эптүү экенин мурда байкабаптырмын. Кумар жана анын 3 достору бизди тартып чыгышты. Бизге жардам бергенине рахматымды айттым. Кумар болсо, өткөнкү окуя боюнча кечирип кой. Сен жакшы бала экенсиң, деп жооп узатты. Ошентип экөөбүздүн достугубуз башталды. Бирок класс мени кабыл алган жок. Мени да Кумар сыяктуу бой көтөргөн бала деп эсептешти. Алинаны сактап калганым тууралуу Кумардын айтканын мактаныч катары кабыл алышты. Алинаны мени жакшы көрүп калган деп ага да ишенишпеди. Мен актангым келген жок. Баарын тескери жасап жүрө бердим.
Бирок Кумар менен Алина менин класстын ишенимине киргизебиз деп пландарды түзө башташты. Канчалык көнбөгөнүмө карабай, акыры макул кылышты. Алардын планы боюнча мен классыма баатыр болуп көрүнүшүм керек болчу. Планды уккандан кийин мен минутадай өзүмө келе албай турдум. Кинодогудай эле план экен. Алина менен Кумар классты сыртынан бекитилип, класстын ичинде көздөн жаш чыгара турган газ кое беришет. А мен баатырларча эшикти ачып, баарын куткарып калам. Газды кайдан алаарын сураганымда, Кумардын атасы военный жана үйүндө андай гранаталар бар экенин айтты. Классты кантип камап коюуна кызыкканда, Алинанын апасы мектептен завуч жана ачкычтар анда сакталаарын билдирди. Мунун баарын укканда мен баш тарттым. Бирок алар күн сайын какшай бергендиктен бир жумадан кийин макулдугумду бердим. Кылыгыбызды биринчи күнү акыркы сабак физикада кылмай болдук. Алина мугалимди алдап эшикке чыгарып кетет. Анын астында туалетке суранып чыгып кеткен Кумар эшикти бекитет да, мен байкатпай ачып койгон терезеге чуркап барып газды класстын ичине ыргытам. Физика сабагы экинчи кабатта өткөндүктөн эч ким терезеге эмес, эшикти карай жүгүрмөк. Планды ишке ашыра турган күн да келди. Алина өзүн жаман сезгендиктен мугалимди медпунктка алып барып келишин суранды. Оорулуунун ролун эң жакшы ойноду. 10 мүнөт мурда чыгып кеткен Кумардын эшикти бекиткенин эч ким байкабай калды. Кумардын эшикке чуркап чыккан чакты 5 мүнөттөй убакыт өттү. Гранатанын класска түшүп келгенин жана газ чыкканын эч ким байкабады. Окуучулар арасында паника башталды. Бирөө партанын астына жашынса, экинчиси шкафтын үстүнө чыгып кыйкыра башташты. Бири да эшик жакка чуркаганды ойлонгон да жок. Бир убакта дайыр эшиктин бар экенин айтканда паника абдан да күчөдү. Мен өзүмдүн ролумду аткарып, коркпогула. Мен азыр баарыңарды куткарам деп эшикти ачмак болдум. Класс ичиндеги тумандан чөнтөгүмдөн экинчи ачкычты кантип алып чыкканымды байкашмак эмес. Колумду чөнтөгүмө салган боюнча катып калдым. Анткени Алинадан ачкычты албаптырмын. Көрсө баарыбыз планды эң керектүү жерин унутуп калыптырбыз. Аңгыча Алина менен мугалим келип калышты. Акыбал оорлоно баштады. Алина мага ачкычты бербей калганын эстегенде, арга жок биздин планды айтып, эшикти ачты. Классыбыз жалпы эшикке чуркап чыкты. Баарынын башы айланып, көздөрүнөн жаш агып, жөтөлүп жатышты. Мугалим аябай ачууланып, директорго айтып салды. Кумарды кароолчу кармап келди. Үчөөбүздү директорго алып келишти. Урушту аябай эле уктук. Жаза катары жыл бою мектептин айланасын тазалаганга макул болдук. Болбосо мектептен чыгып калышыбыз мүмкүн эле. Классташтарым жалгыз мени эле эмес, Кумар менен Алинаны да жек көрүп калышты. Классыбыздын баатыры болгон жокмун. Бирок мектеп бүткөнчө бирге жүргөн эң сонун досторду таптым. Алина жана Кумар үчөөбүз канчалаган кызыктуу күндөрдү бирге өткөрдүк. Класс басып, окуучулук күндөрдөгү кызыктуу окуялардан комментарийге калтыргыла. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Саламатсыңарбы? Атым Макс. Жашым 22-де. Мен медакадемияда окуйм. Менин максатым улуу доктор болуу, атама окшоп. Кичинекей кезимде жаңылыктардан атам жөнүндө көп көрчүмүн. Анын аты Жаныш. Атам көп кишинин өмүрүн куткарган. Ар дайым оор операцияларды эч кыйналбастан жасап, болбой турган нерселерди болтурчу. Ал мен үчүн баатыр болчу. Апам ар дайым айтаар эле, эгер атаң болбосо, мен ушул жерде силер менен болбойт элем деп. Апам аябай катуу ооруп, атама келет. Айыгып жакшы болуп кетиши күмөн экен. Атам баардык күч аракетин жана талантын жумшап жатып, апамды өлүмдөн алып калат. Ошондон кийин экөө бири-бирин сүйүп калышып, үйлөнүшөт. Бир күнү атамды иш үстүнөн көргөнгө мүмкүнчүлүк болгон. Ал күндү өмүр бою унутпайм. Ошол маалда атам кичинекей кызга операция жасап жаткан. Ал кыздын баардык денеси эч кыймылдабай калган экен. Баардыгы абдан жакшы өттү. Операциядан кийин кыз бутуна тура алды. Ошондо кыздын жүзүнөн кубанычты көрүп, мен дагы чоңойгондо атам окшоп доктор болом деп чечтим. Бирок ал жол жөнөкөй болгон жок. Мектеп убагында эле больницада көп болуп, мыктылардын ишин байкап, опыт алдым. Мындайча айтканда, докторлорго колумдан келишинче жардам бергенге аракет кылчумун. Колду жууп, буюмдарын тазалап, кийимдерин да жууп берчүмүн. Бардыгы билишчү, мен Жаныштын баласы экенимди.
Ошондуктан ошол жерде болгонго уруксаат беришкен. Биринчи жолу операцияга катышканым аябай күлкүнүчтүү болду. Канды көрүп, эсимди жоготуп, пациенттин үстүнө кулап калдым. Жардамчылар болсо убактысынын көбүн мени эсиме келтирип жатып коротушту. Атам көпкө чейин күлдү. А мен уялып жаттым. Кантип ушундай болсун? Хирургдун баласы кандан корккону. Кийинки жолу атама жардам бергени келгенимде, ал мени көрүп сыймыктанды. Окууну жакшы аяктагандан кийин университетке тапшырып, ийгиликтүү өттүм. Университетте жеңил болгон жок. Медицина бул кылдаттыкты талап кылат. Бир гана билим эмес, чоң практика да керек. Акыркы окуу жылдары атам иштеген больницага практикант болуп бардым. Мен эми баягы канды көргөндө эсин жоготкон кичинекей бала эмес элем. Ошондуктан көптөгөн операцияларга катыша алат болчумун. Акырындап опыт алып, өзүмө ишене баштагандан кийин өз алдынча операцияларды жасай баштадым. Байкашымча мен атама жакындай баштадым окшойт. Бирок бир күнү менин ишеничимди жогото жаздаган бир окуя болду. Мен көптөн бери жашабай калган биздин эски үйүбүздү ремонт кылмай болушту. Ата-энем бөлмөлөрдү бошотушуп койчу деп суранышты. Албетте, кубануу менен макул болдум. Апамды дагы көптөн бери көрө элек элем. Бөлмөлөрдүн баарын жыйнаштырып, тазалап бүткөндөн кийин чердакка кириштим. Ата-энем өздөрү жыйнагысы келген. Ал жактагы документтерди жана керектүү буюмдарды өзүбүз иреттейбиз деп. Алар менден коркуп жатышат го деп ойлодум. Анткени кичинекей кезимде чердакка чыккандан коркчумун да. Ошол маалда ал жакта бирөө жашап, же жашынып тургандай сезиле берчү. Балким ал кандайдыр бир желмогуздур. Ошол жакка чыгайын десем эле, ата-энем пайда боло калып, чыгарбай алып кетип калышчу. Бирок ал кичинекей кезимде болчу да. А эми болсо аларга айтпай эле жинайын деп чечтим. Чердакты чаң басып кетиптир. Жана дагы ал жакта эски кызыктуу буюмдар көп экен. Эмнеге мени мурун эле чыгарышкан жок? Мен булар менен ойноп, кызыктуу бир нерселер жасамакмын да. Ушундай сонун чердакты кичинемде колдонбоптурмун. Ошол маалда ата-энемдин үнүн угуп калдым. Алар чердакка чыгып, мен жөнүндө сүйлөшүп жатышты. Бир буюмду таап албасын деп. Байкашымча, апам кичинекей, өңү күрөң, оюлары бар бир коробканы айтып жатса керек. Атам улам шаштырып, нерв болуп жатты. Байгы коробка менин жанымда туруптур. Үстү бир материал менен жабылып. Алар коробканы таппай кайгырып жатышты. Атам чердакты ачкыч менен бекитип салалык. Эч ким кирбей калат деп бекитип салышты. А мен жалгыз чердакта калдым. Биринчи жолу коркуу сезимдери келди. Чаң баскан эски коробканы алып, эмне бар экенин көрөйүн деп ачтым. Ичинде менин сүрөтүм менен болгон документ бар экен. Баарын кылдаттык менен карап жаттым. Бир документти көрүп шок болуп калдым. Бул мени багып алды деген справка экен. Мен көргөн көзүмө ишене албай турдум. Көрсө 3 айлыгымда менден баш тартып, больницага таштап кетиптир да. Атам экөөс иштеген больницага. Ошол маалда жаш жаңыш мени таштап сала албай, апам экөө багып алышыптыр. Көкүрөктө бир башкача сезимдер пайда болду. Шок, кайгы, таарыныч, ыза. Эмнеге мага муну мурун айтышкан эмес? Эмнеге жашырышты менден? Ошон үчүн ата-энем чердакка чыгышымды каалашкан эмес тура. Мен алардан алыстап жатканымды сезип жаттым. Менин доктор болом деген кыялым бул атамдан келип чыккан эмоция экен да. Жиним менен эшикти такылдата баштадым. Бир нече убакыттан кийин атам менен апам эшикти ачышып, ачык турган коробканы көрүп, баарын түшүнүштү. Атам түшүндүргөнгө аракет кылды. Бирок мен жулунуп чыгып, үйдөн чуркап кеттим. Апам артымдан атымды айтып кыйкырды. Бирок жиним менен мен өгөй апамды укпайм деп кыйкырып салдым. Мен мынтип айтышты каалаган эмесмин. Сөздөр өздөрү эле оозуман атылып чыкты. Өзүмдүн квартирама бардым. Жалгыз калган соң эмнеге жүрөгүм ушунчалык бош болуп жатканын түшүнбөй турдум. Багып алышса деле мен ата-энемдин сүйүктүү баласы болчумун да. Бирок агып жаткан сезимдер эчтекени токтото албай жатты. Жиним менен кийимдеримдин баарын чогултуп аэропортко жөнөдүм. Мен башка өлкөгө барып, баарын унуткум келди. Кайсыл бир шаарга билет алдым. Көрсө дагы убакыт бар экен. Дароо бош жерге барып, музыка угуп жаттым. Мен ата-энеме таарынган деле жокмун. Алардын эмне күнөөсү бар? Мени багып алган үчүнбү? Болгону бирөөлөр мени кереги жок мышыктай кылып ыргытып салганына, же кереги жок балмуздактын кагазындай кылып таштап салганына жиним келип жатты. Көкүрөгүмдө ушунчалык кайгы пайда болуп, ыйлагым келип жатты. Оюмду жалгыздык ээлеп алды. Эмне кылышымды билбей уктап калдым. Кокустан түнкү саат 2-де атам чалды. Алгым келбей жатты. Бирок бул учурга көз жумуп кое албадым. Катуу сүйлөдүм. Менден эмне каалап жатасың, жаныш? Анан ал акырын: балам,
Кайгынын айынан апаңдын жүрөгү кармады. Тезирээк операция кылыш керек экен. Азыр сенден башка бош жардамчы доктор жок болуп жатат. Ошол маалда бир гана сөз айта алдым. Баратам. Өзүм жиним келип жатты. Менин айымдан жалгыз апам өлүм алдында турат. Тезинен больницага бардым. Учуп барып керектүү нерселерди кийдим. Атам дап-даяр болуп туруптур. Кийинки 3 саат мен үчүн чексиз болгондой сезилди. Өмүрүмдөгү эң оор операция болду мен үчүн. Иш жагынан да, сезим жагынан да. Атам 2 эсе серьезный болуп турду. Ал бир дагы жолу мени карап койгон жок. Жыйынтыгында операция ийгиликтүү өттү. Апамды сактап калдык. Жүрөктүн согушу калыбына келип, кан тамырдын айланышы жана иштеши жакшырды. Баары эшикке чыгышты. Палатада болсо биздин үйбүдө эле калдык. Апам көзүн ачары менен ыйлап жиберди. Ал атам экөөбүздү чогуу көргөнүнө аябай кубанды. Араң сүйлөдү. Силер мени куткарып калдыңарбы? Апамдын сөзүнөн кийин атам ийниме колун коюп, "Ооба балам, сен бакмасың. Бирок ошон үчүн эле биз сенин ата-энең эмес болуп калбайбыз. Сен биздин кыялыбыздагы чыныгы балабызсың. Сен мыкты доктор болосуң буюрса." Көз жашымды токтото албай апамдын алдына куладым. Ошол күндөн тартып атам экөөбүз апамдын жанынан алыс чыкпай калдык. А мен болсо эч качан сүйүктүү ата-энемден кетпейм деп сөз бердим. Ата-энем болсо "Сен аябай эле сезимталсың" деп күлүштү. Достор, силердин араңарда бакма балдар же кыздар барбы? Силерди чоңойткон ата-энеңерди жакшы көрөсүңөрбү? Өз оюңарды комментарийге калтыргыла. Эгерде силерге видео жаккан болсо, лайк баскыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.